Тамак ичкенибизде пайгамбарыбызды карабасак иче албайбыз. Кийим кийгенде пайгамбарды карайбыз. Дааватыбызда пайгамбарды карайбыз. Өкүм чыгарганда пайгамбарды карайбыз. Дегеле биз пайгамбарды карабаган эч нерсе жок. Сахабалар пайгамбарды күтүп, пайгамбардын амалына жараша өзлөрүнүн амалдарын оңдогон. Пайгамбарыбыздын кийимине жараша кийимдерин оңдогон. Пайгамбарыбыздын сүйлөгөнүнө жараша сүйлөгөндөрүн үйрөнгөн. Болбосо арабтар ушундай бадави эл болгон, кос, деп. Пайгамбары жок, жумшак болгула. Жумшак болгула. Аллах Таала жумшактыкты жакшы көрөт. Адамдарга акырын сүйлөгүлө, адамдарга мейримдүү болгула деп. Пайгамбарыбыздын адеп аклагын эң жогорку даражада болгон. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мен бул дүйнөгө адеп акылактын эң туу чокусуна жеткизиш үчүн келдим деди. Акыйкатта ошондой болду. Эч бир адамдын адеп аклагы пайгамбарыбыздын адеп аклагына жете албады. Пайгамбарыбыздын адеп аклагы Аллах Таала тарабынан берилген адеп аклак болчу. Бирөө менен учурашса, ошол адам колун тартканга чейин пайгамбарыбыз колун тарткан эмес. Эгер аркасынан пайгамбардын бирөө кайрылган болсо, мынтип эмес, бүтүн денеси менен кайрылган. Бирөө менен учурашса, пайгамбарыбыз жылмайып, таң калыштуу. Пайгамбарыбыздын адеп аклагы. Тамак жегенде эми койчу жашоодогу бардык нерсени сахабаларга үйрөттү. Эч бир акыйкатты билбеген, адеп акылакты билбеген, жада калса өзүнүн балдарын эркелетишти билбеген ошондой караңгы элге пайгамбарыбыз адеп акылакты үйрөттү. Кийин сахабалар эмне болду? Эң адептүү пайгамбарыбыздын сахабалары болду. Мына ушинтип Аллах Таала пайгамбарыбызга илимди өзүнүн вахийси аркылуу берди. Ошол илим бүтүн